Улуу Рамазан айы, Аллах Тааланын рахматы төгүлгөн, пайгамбарыбыз айткан Ражаб Алланын айы, Шабан менин айым, Рамазан үммөтүмдүн айы депчи. Бул ай биздин ай. Акыретибизди кура турган ай, күнөөлөрдөн арыла турган, күнөөлөрдөн тазалана турган, жакшы амалдарды кыла турган ай. Пайгамбарыбыз өзү таң калып айтып атпайбы? Ким ушундай Рамазанда кечирилбей өтүп кетет экен депчи. Ошол себептен жамаат Рамазанда ибадат кылбай өтүп кетпейли. Рамазанда орозо кармабастан өтүп кетпейли. Рамазанда Аллах Тааланы тааныбастан, Аллах Тааланы ыраазы кылбастан өтүп кетпейли. Ошол Рамазан баарыбызга берекелүү айлардан болсун. Кундузхан устаза менен, Имарал ажы менен түн болушуна карабай келдик жамаат. Мына усталардын акчасын берип коелу. Пайгамбарыбыз куттуу хадисинде айткан экен, кызматчынын, устанын акысын, териси каты электе бергиле депчи. Эми ушул жакшылыктарга себепчи болуп аткан жакшы инсандар бар. Бу жакшы иштер, жакшы инсандар гана себеп болуп бүтөт экен. Неге десеңиздер, Алла Таала өзү сүйбөгөн инсандарын мындай жакшылык кылууга мүмкүнчүлүк бербейт экен. Демек ушул жакшылыкка салымыңызды кошуп атасызбы? Жакшылыкка себепчи болуп атасызбы? Иншалла сиз бейиштиксиз. Меге? Аллах Таалам сизди сүйөт экен. Аллах Таалам сизди жакшы көрөт экен, ушул жакшылыкка себепчи кылып атат. Ушул жакшылыкты кылдырып Аллах Таалам сизге бейис сыйлыгын берип атат. Тозоктон алыстатып атат, шайтандан алыс кылып атат, шайтандын белин сындыртып атат. Шайтанды жеңгенге Аллах Таалам сизге мүмкүнчүлүк берип атат да. Болбосо Аллах Тааланын душмандары Фираун башкаларга бир жакшылык ишти кылганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген да. Бирок мына Фираунга да Аллах Таалам бир да азабын түшүргөн эмес экен. Неге? Апасына жакшы кызмат кылгандыгынан. Ошон үчүн апаларга жакшы кызмат кылайлы, мусулмандарга жакшы кызмат кылайлы, алардын көңүлүн көтөрөлү, пайгамбарыбыз жеңилдеткиле, орлотпогула, сүйүндүргүлө, капа кылбагыла деген. Мындай бир аль-калимат тайба жакшы сөз дагы садака деген бүгүнкү күндө ушундай бир жакшы сөзүбүздү айтып койсо дагы бирөөгө сүйүнүч, кубаныч тартуулайлы. Аллах үчүн бири-бирибизди жакшы көргөн инсандардын катарын толуктайлы жамаат. Себеби кыямат күнү пайгамбарыбыз сиз менен сыймыктансын. Аллах Таалам өзү сыймыктансын. Пайгамбарыбыз эң бир сүйкүмдүү үммөтүм десин. Аллах Таалам эң бир сүйкүмдүү пендем десин. Аллах Таалам баарыбызга ушул Рамазан айларында көптөгөн жакшылык иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Мына аманатыңыздар жамаат. 20 000 мына ажакабыздан Рамазанда бир берешендик кылайын, жомарттык кылайын деп ушу төртөөсү иштеди. 2751 сом өтүп берди. Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн 1 сом дагы өтүп берейли деп 2751 сом өтүп берди. Аллах Таалам ыраазы болсун, көз тийбесин иншалла. Кыямат күнү Аллах Таалам сооптарга көздөрүн чачыратпасын иншалла. Бул дүйнөдө бирөөнүн көзүн каратпасын. Алла Таалам өзүнөн башкага муктаж кылбасын. Ушул жакшылыкка себепчи болгон истешканын башталышына бүтүшүнө сементин алып берген, суун алып берген, антиморозун алып берген ким болбосун, Аллах Таалам баарына жакшылык берген болсун дейм. Чындыгы эле жекебиздин сүйүнүчүн айтпай эле коеюн. Дуа кылып коелу. Аллах Таалам ушул жакшылыкка себепчи болгон адамдарга Аллах Таалам жакшылык берсин. Эч кимдин үйү бузулбасын, эч ким жетим калбасын, эч бир ата-энени балам дедирбесин, эч бир баланы ата-энем дедирбесин. Канаттындагы үй бүлөсү бузулбасын. Аллах Таалам баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчтык, амандык берсин, жакшылык берсин. Ушул үйлөрүбүз дагы бүтүп, чындыгы эле жекебиз дагы дин менен жашап, намаз окулган үйлөр болсун, Куран жытталып тура турган, Куран окулуп тура турган үйлөрдөн болсун иншалла. Мәсүрат жамаат тосо турган үйлөрдөн болсун иншалла. Алымдар чыга турган үйлөрдөн болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллаху акбар. Аллах разы болсун.